Чоң рахмат, урматтуу Нурбек Өмүрбекович, урматтуу депутаттар. Бүгүн күн тартибине Бишкек шаарыбыздагы абанын маселесин койсок. Себеби дегенде Бишкек шаарындагы иш адамдардын ден соолугуна таасирин тийгизип, ден соолукту булгап атат, ден соолукту жок кылып атат. Конституциябыздын 25-беренесинде жазылган. Адамдын өмүрүнө жана ден соолугуна кол салууга жол берилбейт деп. Бирок бүгүнкү күндө Бишкектин абасы адамдын ден соолугуна кол салып атат. Ошол абанын булганганын айынан бүгүнкү күндө жаш балдардын өпкө оорусу жана башка оорулар күчөдү. Көпчүлүгү ушул ыштын айынан дүйнөдөн коштошуп атат. Мына депутаттарыбыз кече күнү бир нече жыйын кылды. Өкмөттө жыйын болуп атат. Бирок жыйындын жыйынтыгы жок. Себеби эмне үчүн? Бардык чиновниктер кайдыгер карап атышат. Болбосо кезекке барып тетисти түнү менен карайлы. Ошол жердегилер айтып атат. Түнү менен тетисте булганган нерсени жагып атышат деп. Ушул жаңы конуштарга биз шылтоолоп атабыз. Анда Газпромду бүгүн чакырайлы. Газпром мамлекеттин болбосо дагы элдин алдында милдеттеме алган. Бүт газдаштырабыз деп. Маалымат берсин. Тетисти чакырайлы. Ушул биздин аба булганып аткан боюнча тийиштүү жетекчилер чакырайлы урматтуу төрага. Чакырып карабасак, ден соолукка кол салып атышат. Биз себебин айтып атабыз эмне үчүн аба булганып аткан, бирок анын жыйынтыгын чыгара албай атабыз. Мүмкүн саботаж кылып кээ-бирки чиновниктер атайын ушул абаны булгаш үчүн иштеп аткандыр. Мына бүгүн сессия күнү бир аз тазаланды. Булар ким менен мышык чычкан ойноп атат. Бир күн таза нерсени жагып, кийинки күнү кайра булгап. Ошон үчүн тиешелүү министрликтер чакылып кетсе бир 2 саат убакыт кетет экен. Башка күндөрү биз маанилүү маселелер менен түнү 10го чейин отуруп атабыз. Карап, абанын мына кой таш жака чыгып карасаңыздар, бардыгыбыздын үй бүлөбүз бар, балдарыбыз, элибиздин ден соолугун талкалап атышат. Ким көңүл бурат буга? Ушуну чечүүнүн жолдорун карайлы. Керек болсо ошол печтерге фильтрди коюп берүү маселесин карайлы. Бул ишти токтотпосо болбойт. Дүйнөдөгү эң булганыч шаарлардын биринчи орунга чыкты тизмеде. Уят эмеспи? Эмне үчүн мунун баарын карап турушат? Урматтуу төрага, Нурбек Өмүрбекович, төрага кылуучу, ушул маселе боюнча тиешелүү жетекчиликтер чакырып сурайлы. Бул өкмөттө жыйын өткөн менен жыйынтык жок болуп атат. Рахмат, Шайлообек Карыбекович. Бул маселе боюнча биз бүгүнкү сиздин айтканыңыз боюнча кийинки жумага коебуз, анткени бүгүн киргизе албайбыз. Шайлообек Карыбекович, буякта карап койсоңуз, айтып коюп эле бүттүк экен да сиздики. Кийинки жумага киргизебиз.